Assalamu алейкум, баарыңыздарга урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен ушундай Наполеон кождорун жасайбыз. Эң алгач бизге муздак соо керектелет. Анын үстүнө жумуртка, чымчым туз жана дагы 9% уксус куюп алабыз. Жакшылап аралаштырып, муздаткычка салып койсоңуздар дагы болот. Бардык курамдар муздак болуш керек. Саар май дагы муздак болгону жакшы. Дүкөндүкүн колдоном десеңиз, 72% колдонгонуңуз туура болот. Андан соң видеодо көрсөтүлгөндөй кылып крошка даярдап аласыздар. Жумшак кылып камыр ыйлап аласыз. Камырыңыз бир аз өтө жумшак болуп калса, un кошуп койсоңуз болот. Жаздын алгачкы күндөрүндө орозодо жасап берсеңиз, өтө сонун тортордун бири болот. Эми 6 же болбосо 8 бөлүккө бөлүп, муздаткычка салып коебуз. 20 мүнөт коюп койсоңуздар бир аз катуураак болуп калат. Пергамент кагазына жука кылып жайып алабыз. Болушунча жука кылып жайганга аракет кылыңыз. Канчалык жука болсо, ошончолук даамдуу болот. Өзүңүзгө керектүү өлчөмдө кыркып алып, вилка менен дагы сайып коюңуз. 180 градуста 6-7 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Ушундай кытыраган, өтө сонун болуп даяр болот. Сөзсүз түрдө бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Жана дагы каналга лайк басып, комментарий жазып, кыргыз тилдүү каналдарын колдоп коюңуздар. Бул заварной крем. Буюрса, кийинки рецепттерден күтсөңүздөр болот. Төмөнгө ссылкасын дагы калтырып коем.